Сиз ошондо көпчүлүк баалап айрымдар дагы айтып атышат, Түркияда диктатордук, дээрлик диктатордук бийлик орноп калды деп. Ага макул эмессизби? Карындашым, биз кыргыздар бир нерсени катуу түшүнүшүбүз керек. Диктатор деген эмне, демократия деген эмне, ахлократия деген эмне? Бул силер ойлоп көргүлө да. Бүгүнкү күндө диктатура эмне бүгүн Кыргызстанда? Эмне бүгүн Кыргызстанда диктатура айткылачы. Койгулачы ушундай деп салыштырганыңарды. Мен өткөндө айтпадымбы? Мына өкмөттү колдоп бергиле, отчетун колдоп бергиле десе 115 депутат кол коюп берди. Колдойбуз деп. Көп өтпөй туруп эле өкмөттү кетирип бергиле десе 115 кол көтөрүп коюп берди. Бул эмне, диктатура эмеспи? Сиз кайсы жерден көрдүңүз? Кыргыз өз башы менен, өз акылы менен ой жүгүрткөн саясатчыны кайдан көрүп атасыз? Бул эмне, диктатура эмеспи? Эми мына ушул өкмөттү курап бергиле деди. Канчасы кол көтөрүп берди? Эгерде мен ошондо да интервью берип айтпадымбы? Эгер Сапар Исаковду кызматтан кетирүү жөнүндө эмес, Сапар Исаковго кыргыз эл баатыры жөнүндө наам берүүнү киргизсе 115 колдоп бермек. Кандай айырмасы бар? Силер койгула, айланайындар. Диктатура, демократия, атасынын башы, эч кимиси жок биздин Кыргызстанда. Бизде тек гана башаламан. Башаламан, эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Ким колуна бийликти алган болсо, өзү ошол каалаганын жасайт деген сөз. Диктатуранын накта чокусу Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Сотторуң эмне болуп атат? Безилдеп. Ак үйдө, мына айтышып атпайбы? Ак үйдө бир кабинетте отурган бир чиновник сотторго телефон чалат дагы, ошондо каалагандай чечим чыгарат. Калппы? А бул диктатура эмеспи? Диктатура деген сөз эмне деген сөз? Биз түшүнүп туруп анан кийин сүйлөйлүчү. Диктатура деген сөз эмне деген сөз бул? Мыйзамдын диктатурасы болот, жеке инсандын диктатурасы болот, класстын диктатурасы болот, партиянын диктатурасы болот. СДПКнын диктатурасын биз 6 жыл көргөн жокпузбу? Кандай айырмасы бар? Андан айырмаланып Түркияда күчтүү президент болсо дагы шайлоо шек жаратып өттү. 6 айдан кийин кайра шайлоого барды. Бул демократия эмеспи? Көпчүлүктү, конституциялык көпчүлүктү мен алып алдым. Эми мен 5 жыл отура берейин деген жок да. Кайра шайлоо. Күмөн жаратты, кайра шайлоого барабыз деди. Барды го кайра шайлоого. Эгерде күчтүү диктатура болгон болсо 52% менен калабы? Күчтүү диктатура болсо 90го жеткирип койбойбу? Мына 3%дык кадыр баркы менен 54%га дагы чыгарып койду го Кыргызстанда. 3%дык кадыр баркы менен. А бул диктатура эмеспи? Мен айткан партия өтөт, мен айткан партия өтпөйт деди. А бул диктатура эмеспи? Ошондуктан баа берердин алдында аябай ойлонушубуз керек. Биз бүтүн Кыргызстан өтүп турган жерден өткөрбөй койду. Диктатура эмеспи бул? Же мыйзам иштедиби? 10-жылда ушундай болду, 15-жылда ушундай болду. Бул эмне деген сөз? Мына 10-жыл ушундай болгон экендигини моюнуна алышты го. Борбордук шайлоо комиссиясы да калды го. Бүтүн Кыргызстан өткөн эле. Отунбаева дагы моюнуна алды го. Ошондуктан карындашым, саясий баа берерде аябай этият болушубуз.